Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары берүүбүздү баштайбыз. Келерки жылдын республикалык бюджетин жогорку кеңеш кандай үмүт менен кабыл алды деген суроону талкууламакчыбыз. Студиябыздын коноктору Алы Карашев жана Улан Примов. Кош келдиңиздер. Маегибизди баштаардан мурда жыйындар залынан алынган айрым суроолорубуз бар, көрүп алсак. Менде суроо. Сиздин көз карашыңыз. Мына эми устойчивое развитие, это устойчивое развитие, бирок рывок кыла алабызбы биз? Себеби могу прогнозду көрүп атабыз. Могу бюджетти до 2020 года. Прогнозуңарда рывок жок да? Этияттык менен ушу бюджетти кабыл алып атабыз да. Себеби ошол биз жазып аткан прогноздор, ойлоп аткан ойлорубуздун баары ишке ашса, мен ойлойм дагы бир топ киреше бюджетке келет. Силердин 3,6 деген прогнозуңар бул жөнөкөй эле прогноз да. Мен сиздин бул жерде экономика министрлигиңиздин инициативасын көрбөй турам. Экономика министрлигиңиз бар жоктун ортосунда. Эч кандай сунуш жок, жаңы инициатива жок, жаңы идея жок. Өкмөттүн программасы 40 кадам. Каржы булагы жана жалпы суммасы канча да сиз белгиледиңиздер эле? Каржы булагын жалпы суммасын биз аныктай элекпиз. Иштер жүрүп атат. Себеби ар бир нерсени баягы ийне жибине чейин карап чыгышыбыз керек. Бул бир. Экинчиси, биз анын баарын каржы булагын аныктап чыгып көрсөтсөк, биздин бюджетке дал келбейт ал. Ички карызга эле биз төлөп атабыз 2,6 миллиард төлөп атабыз да. Бул деген аябай чоң сумма. Бул аябай сарамжалсыз колдонгон биздин бюджеттин акчасы да. Жана эми биз бюджетти толтура албай аябай ойлонуп атабыз, туура. Ушул маселени карасаңыздар. Бул жылдан жылга көбөйүп атат да бул. Эч бир жоопкерчилик сезген эч ким жок. Улан мырза, мына дегенде тармактык бюджет жана финансы комитетинин мүчөсү катары айта кетсеңиз. Келерки жылдын бюджетинде мамлекетибиздин чыгашалары, кирешелери, ошондой эле бюджеттик тартыштык кандай деңгээлде болмой болду? Биз комитетте, фракцияларда, жыйындар залында да ушул бюджетибизди кабыл алып, ал жерде кенен кесири талкууладык. Чындыгында 2018 жылдын бюджети 142 миллиардтын тегерегинде киреше болсо, 162 миллиардтын тегерегинде чыгаша. Же болбосо 20 миллиардтын тегерегинде дефицит менен бүгүнкү күнү кабыл алып отурабыз. Андан сырткары бул ошол макроэкономикалык көрсөткүчүбүз 3,6% тегерегинде бекитилип, ошол макроэкономикалык көрсөткүчтүн тегерегинде бүгүнкү күнү ошол бюджет аныкталды. Өткөн жылкыдан айырмасы кайсыл болду? 2017 жылдын бюджетинен. Эми 2017 жылдын бюджетине айырмасы ушул 12 миллиардтан тегерегинде акча көбүрөөк чогултуу, чыгаша жагы дагы көбүрөөк ошол сумманын тегерегинде чыгашасы дагы көбөйүп, дефицит 23 миллиардтан ушул 3 миллиардтан жогору түшүп 20 миллиардтын тегерегинде дефицит бекитилип атат. Дагы бир мына сиздердин кесиптештер токтолгон нерсе, бул сюжетте да көрүнгөндөй, азыркы өкмөт баягы күтүлгөндөй секирик жасай алган жок. Баягындай эле бир эптеп-септеп бюджетти толуктап келтир. Биз мындай бир чоң прогресс өнүгүүнү көрө алган жокпуз дегендей сындарда айтылбадыбы? Буга сиздин оюңуз кандай? Мурда да мына өкмөттө иштеген ишмер катары. Мен айтат элем, азыр бул өкмөттүн жумушуна баа берүүгө кичине эртерээк. Бул өкмөттүн иштегенине 3 ай эле болуп жатат. Ошондуктан менимче булардын ошо кийинки жылдын жыйынтыгы менен бул өкмөттүн жумушуна баа берсек туура болот деп ойлойм да. Ошол эле мезгилде мына азыр бюджеттин долбоорун алар алып келип бүгүн мына жакташты. Бул жерде кандай десем, мындай пессимисттик көз караш менен алып келишти деп айтам да, мындай запас менен аларчы. Себеби оң жактарында мен да бир экөөнө токтоло кетейин, бир эки цифрага. Биринчиден ошол дефицит азыраак алынып келип атат. Жыл башына 23 миллиард доллар сомго. Жылдын жыйынтыгы менен азырына корректировка менен 1,5 миллиард, 1 миллиард 700 миллион сомго азыраак 20 миллиард дефицит болуп жатат. Экинчиден мунун мына салык төлөмдөрүнүн көбөйүшү көбүрөөк пландаштырылып жатат да. Эгерде биз 2017 жылдын жыйынтыгы менен 94 миллиардтан ашыгыраак салык төлөмдөрү болгон болсо, ал эми 2018 жылга пландаштырып атат 106 миллиард. 106 миллиард сом салык төлөмдөрүнүн көбөйүшүнө. Ошондой эле мен айтып кетет элем, кийинки
дагы бир жакшы бир өзгөчөлүгү бул мына биз социалдык мамлекет болуп конституция жазылганда болгондон кийин бизде мына социалдык коргоо боюнча дагы мына мыйзам атайын кабыл алганбыз. Ошол жөлөк пулдар боюнча, ошо сүйүнчү акчасын берүү боюнча шаар жеринде 4 миң сом, айыл жеринде 5 миң сом дегендей. Ошолго дагы 1 миллиард 800 миллион сом кошумча бюджетте каралып жатат. Бул дагы бир мындай биздин калкты колдоого багытталган бир деп айтат элем. Анан экинчиден сөзсүз түрдө бул азыркы мындай прогноз болуп жатат долбоор бүгүнкү күндөчү. Мен терең ишенем. Мына биринчи квартал, биринчи жарым жылдын жыйынтыгы менен бюджетке да биз корректировка каралып чыгат өкмөттө, ал да кирилет. Үчүнчү кварталдын жыйынтыгы менен да каралат. Ошолордун жыйынтыгы менен дагы өкмөт мындай кичине бир кандай десем запас менен мындай берип жатышат да, бүгүнкү долбоорлоп жатат. Буюрса кошумча дагы булактарды таап бюджетибиз кирешебилигин мындан да көбөйтсө болот. Сапар Исаков баштаган өкмөттүн жанагы 40 кадам долбоору негизи ошого багытталган эмеспи? Таза коом деп, анан жана көмүскө экономиканы ачыкка алып чыгуу. Мына сиздер дагы, сиздердин башка кесиптештер, депутаттардын баардыгы ошол маселени көтөрдү да, 24-25% деңгээлиндеги жанагы көмүскө экономикадагы акча каражатты сыртка алып чыккыла. Бул дээрлик Кыргызстандын дагы бир республикалык бюджетине барабар акча экен деген сунуштар айтылбадыбы? Сиздер мына Сапар Исаковдун докладынан, ошондой эле жанагы суроолорго жооп кайтаруусунан ушул бир жышаанды байкалдыңыздарбы? Чын эле ошол көмүскөдөгү акчалар, жанагы коррупцияга кеткен акчалар, башка сол чөнтүккө кетип аткан акчалар келерки жылдары 2018-19-20 жылдардагы бюджеттерге кошулуп экономикага мындай экономиканын өнүгүүсүнө өргөтүшү ыктымалбы? Мен мындай айтат элем, мына бизде бул демилгелерден өкмөттүн демилгелери бул мына электрондук форматка көпчүлүк мына кызмат көрсөтүүлөрдү өткөзөбүз деген демилге менен барышат. Ошол таза коомдун маңызы ошондо. Мына мисалы үчүн электрондук счет фактурага өтөбүз деп атат. Электрондук маркировка өтөбүз деп атат бүт товарларды. Мына булардын дагы, ушулардан дагы кошумча булактар, мен жогоруда да айтып кеттим, өкмөттө запасы бар деп, кошумча булактар булардын эсебинен дагы бир нече миллиарддагы кошумча булактар келиш керек да. Буюрса биздин кирешебелигибизди толукташ керек булар дагы. Анан мына мунун өкмөттүн ушул Сапар Жумакадырович баштаган өкмөттүн дагы ушул алдыга реформалар жасап мындай алып кетишке бизге толук ишеним көрсөттүк. Бүгүн да мына бюджеттин дагы долбоорун колдоп бердик. Бир добуштан деп айтат элем, бардык депутаттар бүгүн катышкан. Ишеним бар. Буюрса биз да жогорку кеңеш тарабынан керектүү мыйзамдарды алып келген болсо демилгелер менен, же болбосо биздин бир демилгелер болсо жогорку кеңеш тарабынан дагы биз депутаттар максималдуу түрдө мындай колдоо көрсөткөнгө даярбыз. Ошо республикалык бюджет талкууланганда мурда парламентте абдан талаш талкуулар кызуу болуп, анан кийин көптөө барып кабыл алынчу эле да, өкмөттү улам чакырып атып. Ал эми бул жолу биринчи окуусу мына өткөн аптада болду. Экинчи, үчүнчү окуу бул аптада кабыл алынды. Дароо эле ошол өкмөттү бат эле кабыл алып берип, тез эле колдоп бергениңиздердин себеби эмне? Мен айтпайт элем, бул бир келгенде эле баарын кабыл алып бердик деп. Биринчи окуусунда абдан кенен талкуу болду. Өкмөт башчы өзү баш болуп, бүт тийиштүү мамлекеттик органдын өкүлдөрү катышып, ошол өзүнүн белгиленген тартип бар, ошол тартиптин негизинде талкуу болду. Ал эми экинчи, үчүнчү окуусунда дагы мына убакыт өткөндөн кийин келишти. Бир нерсе мен айтат элем, тез кабыл алуу эмес. Өкмөт быйыл кичине чамдам иштеп, эртерээк бюджетти алып кирди да. Буга чейин өкмөт декабрдын ортолоруна алып барып, анан экинчи, үчүнчү окууда карап бергенде ошентип жүрчүбүз, өзүбүз да ошону жактап келип жүргөнбүз. Бир мезгилдер болгон, кийинки жылдын апрелине чейин чоюп жүргөн да күндөр болгон да. Ошондуктан бул быйылкы жылы мына өкмөт өзү 1-сентябрга чейин жогорку кеңешке кириш керек бюджеттин биринчи долбоорун. Мына ошонун кароосундагы мына демилгелеп ноябрь айында алар биринчи окуусун, экинчи окуусун дагы келишти демилге менен, жогорку кеңеш колдоп берди. Эртерээк кабыл алуу ошол экономикалык өнүгүүгө, мамлекеттин жашоо турмушуна пайда береби? Сөзсүз түрдө пайда берет. Себеби бюджет бул мына жогоруда да айтылып атат, ошо бюджет биздин мамлекеттин бир жылдагы кандай киреше бөлүгү, кандай чыгаша бөлүгү. Жакшы болсо десек болот да, бир мамлекет кандай жашайбыз, кайсы жака акча каражатыбыз, кайсы жака сарпталат, кайсы акча каражатыбыз кайсы жактан келет. Ошондуктан эртерээк мына 1 декабрга мисалы үчүн кабыл алынса,
эми буюрса мамлекет башчыбыз дагы бул бюджетибизге кол коюп берсе, мына декабрь ишичи өкмөттө туруктуулукка алдын ала мындай негиз болот да, туруктуулукка биздин бюджетибиз кабыл алынды, мынча акча каражат тияка сарпталат, мынчасы бияка болот деген ачыктык, айкындык, аныктык болот. Ошондуктан бул да болсо бир мындай өкмөттүн сапаттуу мындай бир иштөөсүнө толук бир шарт түзөт. Премьер-министрдин маалыматына ылайык эң мындай кескин өнүгүү бул өнөр жай тармагында 14%. Ошондой эле андан кийинки орунда айыл чарба тармагында болуптур. Өткөн жылы мына өтүп бара жаткан 2017 жылы. Ал эми келээрки жылдагы ошол бюджетти түзүүдө Кыргызстандын экономикалык жактан кайсыл тармактарга таянат? Өндүрүш боюнча чындыгында эмдиги 18 жылга негизги тармак болуп эсептелинип атат. Ошондой эле өнөр жай менен сельский хозяйство. Мен айтар элем, чындыгында өнөр жайга биз максималдуу түрдө басым кылышыбыз керек. Себеби дегенде өнөр жай бул биздин экономикабыздын локомотиви болот. Эгерде өнөр жайыбыз өнүгүп, ошол жерде сыртка экспорттоого, ошондой эле биздин өзүбүздүн ички потребностьтарды жапканга бир өндүрүш чоң ишканалар курулса, мен ойлоймун, ошол эле бүгүнкү кумторго көз каранды болбой биздин экономикабыз өзүнчө бир көз карандысыз бир мындай чыныгы туруктуу экономикага ээ болот элек. Андан сырткары мына өкмөт башчы туризм тармагы боюнча суроолорго жооп берип атып, туризм боюнча ошол мекемени Маданият министрлигинен бөлүп чыгарабыз, бул тармакка өзгөчө көңүл бурабыз дебедиби? Дүйнөдөгү көптөгөн өлкөлөр бул туризм тармагынан киреше табат. Кыргызстан дагы келечекте мына алдыңкы 3-4-5-6 жылда ушул туризм тармагын өнүктүрүү үчүн бюджетинен атайын акча каражат бөлүп, жетиштүү акча каражат бөлүп, ошол өнүктүрүүгө мындай үмүт берип атат деп айта аласызбы? Мен айта алам, себеби дегенде туризм бул биздин эң мындай экономикабыздагы потенциалдардын бири. Аны биз туура колдонсок, мен ойлоймун, бул жаатта дагы биздин бир топ экономикалык бир чоң киреше алып келгенге мүмкүнчүлүк берет. Мисалга айта турган болсок, биз ушул ОБСЕнин иш сапарында ушул Андорра деген мамлекетинде болдук. Ал жерде ушул Андорра мамлекети негизи туристтик өлкө экен. Ал жерде ушул 80 миң жашоочусу болсо, алар жылына 9 миллиондун тегерегинде жылына туристтерди тосуп алып кайра узатат экен. Бизде так ошондой потенциалыбыз, так ошондой природабыз, дагы башка бир мындай мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Мен ойлойм, биз ошону толук пайдалансак, экономика. Бирок ошол бюджетке жетиштүү акча каражат бөлүнүп атабы? Бюджетте чындыгында ага жетиштүү акча керек да. Чындыгында бюджетте туризм тармагын өнүктүрүүгө жетиштүү акча каражат тилекке каршы бөлүнбөй атат. Себеби биздин бүгүнкү күнү бюджетибиздин өзүңүздөр дагы жогоруда мен дагы айттым, 20 миллиардтын тегерегинде дефицит менен кабыл алынып атат. Эң негизги маселе ушул бюджеттики бүгүнкү күнү биздин социалдык катмар. Ошол эле айлык акы, пенсия, социалдык төлөмдөр, корголгон беренелер боюнча убагында каржыланып, ошол эле учурда биз бара-бара ошого окшогон беренелерди азайтып, бир бюджет образующий, биздин бюджетибизге бир киреше алып келе турган бир өндүрүшкө басым жасап, андан кийин мен ойлойм бир мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бирок бүгүнкү күnkү акча каражаты чындыгында жетишсиз. Эл өкүлдөрүнөн дагы кандай сунуштар болду? Ушул жанагы киреше булагын табуу боюнча өкмөткө сунуштар болдубу, иштиктүү? Жакында бери Кудай буйрса, мына биз Алмаз Шашеновичтин дагы чоң бир демилгеси менен ошол кишинин эмгеги менен деп айтабыз. Бул мына коңшу мамлекетибиз менен Өзбекстан мамлекети менен чек аралар ачылып, бүгүнкү күндөгү ошол жерде абдан чоң бизге рынок ачылып атат да ал жердечи. Ошол жак тармак багытта дагы ушу өнөр жай продукцияларын экспорттоо боюнча көп жумуштарды алып барсак болот. Бул мисалы үчүн ошол жердеги бүгүн 30 миллиондон 35 миллионго жакындык базарына рынок ачылып атат да. Ошол дагы мүмкүнчүлүктөрдү пайдалансак, өкмөт туура жол менен пайдаланса, менимче көбүрөөк бизге да экономикасы көтөрүүгө өбөлгө түзүлөт. Айрым депутаттар дагы бир киреше булагын көрсөтүшпөдү. Бул жанагы миңдин тегерегиндеги мамлекеттик мекемелерди баягы жоюп керек болсо,
Анан ошол жактан дагы бир акча каражатын үнөмдөсө болот деген пикирди айтты. Ушул канчалык деңгээлде мындай реалдуу иш аракет деп эсептейсиз? Канчалык деңгээлде ишке ашышы ыктымал? Эми бул мына мамлекеттик мүлк фондунун түздөн түз жумушу да бүгүнкү күндө өкмөттө да бул жумуш жүрүп жатат. Буга чейин дагы булга тапшырмалар берилген болчу тийиштүү. Ошол биздин мамлекеттик менчиктеги мамлекеттик ишканалар, мамлекеттик менчикте кандай дагы башка ишканалар бар. Ошолордун баарын тең бир инвентаризациялап, тактап, кайсынысы иштеп атат, кайсынысы иштеген жок, барбы жокпу деген ошонун баарын тең тактап чыгып туруп, ошондон кийин гана бир мындай мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн мыйзам чегинде гана бир чечимдерди кабыл алыш керек да. Бул кадамга барыш керек деп ойлойм, бирок потенциал бар. Ал жакта да бар, ал жактан да кошумча булактарын тапса болот киреше бөлүккө, ошол жактан дагы иштетсе да болот. Ошол эле мамлекет ишканаларда көпчүлүгү иштебей турган ишканаларыбыз бар биздики. Алар дагы иштетсе, буюрса кошумча дагы бир бюджеттин кошумча бөлүнгө өтсөк болот. Эң көп козголгон суроо бул жанагы капиталдык курулуштар боюнча болду да. Депутаттар өз жана региондорунда чала бүткөн мектептер маселеси менен ар дайым кезигишет. Эл менен барып жолуккан сайын ошол маселе козголот. Анан кийин болжол менен 80ден ашуун ошол мектептер курулбай турат, башталып калган жолдор курулбай турат деген суроолор берилбедиби? Ошол капиталдык курулуштарды аягына чыгаруу, ошондой эле мына балыкчы корумду сыяктуу жолдордун курулушун бүткөрүү сыяктуу маселелерди чечүүгө жетиштүү финансы бөлүндү деп эсептейсизби? Бүгүнкү күнү тилекке каршы жетиштүү финансы бөлүнгөн жок. 2018 жылга 2 миллиард 900 миллиондун тегерегинде бул багытта акча каражаты каралып атат. Андан кийин эми айтып өтүш керек, жалпы республика боюнча өкмөттүн берген маалыматы боюнча 443 объект ашуун башталган, бирок бүгүнкү күнү акча каражатынын тартыштыгынан токтоп турган объектилер. Ошон үчүн бунун баардыгын ишке ашырыш үчүн 9,5 миллиарддын тегерегинде акча каражат керек экен, бирок тилекке каршы 2018 жылга бюджеттин ушул капиталдык салымга жумшай турган акча каражат 2 миллиард 900 миллион тегерегинде бекитилди. Ошондой эле өкмөт бул багытта эгерде кошумча дагы акча каражаттар боло турган болсо, ушул капиталдык салымга максималдуу түрдө жумшай турганын билдиришти. Бирок ушул жерде депутаттардын дагы өкмөткө жардамы керек болуп жаткан жокпу? Себеби дегенде ошол эле жанагы курулбай аткан акча тартыш болуп, толук тиги финансы бөлүүгө мүмкүнчүлүгү жетпей жаткан курулуштардын баардыгы эле ошол депутаттардын суроолору менен башталган да. Анан эми депутаттардын баардыгы ошол курулуштардын 100% бүтүшүн талап кылып атат өкмөттөн. А өкмөт акча каражат жетиштире албай атат. Ушул кырдаалдан кантип чыгыш керек? Пленардык жыйында дагы ушул 3-жолу ушул суроону дагы мен өкмөт башчыга бердим, өзүмдүн сунушумда айттым. Биринчиден бул өнүктүрүү бюджети да, бюджет развития дейбиз да, мынчу. Мына быйылкы жылга ушу капиталдык салымдарына, ошонун ичинде капиталдык салымдар 2,9 миллиард сомду 2018-ге божомолдоп жатабыз да. 2017 жылы дагы ушул эле деңгээлде болгон 2,9 миллиард, бирок кийин кошумча дагы мындай чыгымдар болуп, табигый кырсыктар болду. Бир 8-9 миллиарддын тегерегине чейин чыгып кеткен болчу. Мен айтат элем башкача жагынан, ушул өнүктүрүү бюджети кандай пайдаланылып жатат? Ушу капиталдык салымдарыбыз. Анын эффективдүүлүгү болуп атабы? Анын биздин экономикага кошкон салымы кандай болуп жатат? Бүгүнкү күндө мындай таасири ойдогудай болбой жатат да. Бул жерде мында жогоруда айтылып кетти, мына көбүнчөсү социалдык тармакка бурулуп, ошо мектептерди, балдар бакчаларын ошол куруп калып атабызда, социалдык объектилердичи. Мына ошондон дагы көпчүлүгү долгострой болуп, 5 жылдап, 10 жылдап курулган дагы ошондой объекттерибиз болуп калып атат. Ошондуктан мына өкмөттү дагы жана айтышты. Биз биринчи кезекте 70-80-90% даяр болгон объекттерге жумшайлык ошол акчабыз депчи. Бирок мен айтат элем, муну биз ушундай подходту, көз карашты башкача бир жаңы механизмдерин ойлоп чыгышыбыз керек го деймин да. Туура айтып кеттиңиздер. 120 депутат баарыбыз шайлоочуларга да беребиз барганда. Аны дагы келгенден кийин өкмөттөн талап кылабыз. Муну жардам бергиле, тигини куруп бергиле эл үчүн деп. Ошол эле мезгилде өкмөт башчы да өзү барганда, же мамлекет башчысы барганда да эл ошол көйгөйлөрүн айтат. Алардын дагы
сунуштары болот. Ошол эле мезгилде табигый кырсыктан өзгөчө кырдаалдардан болгондо аварийный мектептерибиз болуп калат. Ошондуктан ушунун бир мындай бир реалдуу бир четкий критерийлерин иштеп чыгып бир системага алып келишибиз керек да. Бир киши келип эле меникин кийип бер, меникин куруп бер дегенде эмес, атайын система болуп бир критерийлер болсо, мисалы үчүн момундай мектеп авариялык мектеп же болбосо момундай момча киши жашаш керек же момундай болуш керек, бир атайын иштеп чыгыш керек деп системага салышыбыз керек. Эми мына жалпылап айтканда Кыргызстан азыр өнүгүүнүн кандай түрүн баштан өткөрүп атабыз? Эптеп септеп эле ошол кем карчыбызды бүтөп, эптеп эле ошол республикалык бюджетти аткарып жылдан аман эсен чыгалы деген бир кризистик абалдабызбы же жай бирок стабилдүү өнүгүү абалындабызбы? Мен айтар элем, жай стабилдүү абалдабыз. Себеби дегенде максималдуу түрдө макроэкономикалык көрсөткүчтөр, ошондой эле стабилдүү кирип аткан кирешелер бүгүнкү күнү мамлекеттин ушул жарандарыбыздын астында болгон иш аракеттерин толук кандуу ошону камсыздандырууга мүмкүнчүлүк бар. Демек, биз мындан кийинки кадамдарыбызды бюджетибиздин мүмкүнчүлүгүнө жараша максималдуу түрдө жогоруда айтылгандай бюджетообразующий, ушул өндүрүш тармагына эртеңки күндө иш орун түзүлө турган ишканаларга басым жасап, ушул өнүгүү жолуна, өнүгүү бюджетине бир жетишсек деген, жетишебиз деген бир жакшы ой тилектер бар да. Себеби дегенде күнүмдүк сиз айткандай эптеп септеп эмес, максималдуу түрдө өзүбүздүн потенциалыбызды колдонуп, максималдуу түрдө инвесторлорду тартып, максималдуу түрдө экономикабызды өнүктүрүп, эми бунун баардыгына убакыт керек. Бул бүгүн же эртең эмес, жалпылап ушул аракет, жогорку кеңеш, өкмөт, жалпы эл болуп ушул мен ойлоймун аракет кылсак бул жетишкендиктерге жетишебиз. Албетте бюджет бул жогоруда айтылгандай биздин мамлекетибиздин бир жылдык жашоо турмушун аныктай турган документ. Ошон үчүн депутаттар дагы максималдуу түрдө ушул бюджетибиздин ачыктыгын, айкындуулугун, адилеттүү бөлүнүшүн карап болгон сын сунуш пикирлерибизди айттык. Ал эми сиздин оюңуз кандай? Ошо Кыргызстан качан мындай тезирээк өнүгүү темпине жетет? Эми мен айтат элем, баарын мындай салыштырганда билебиз да. 5 жыл мурда бюджет кандай эле Кыргызстанда, 2 жыл мурда бюджет кандай эле. Мына мисалы үчүн 2016 жылды биз 115 киреше бөлүгүн 115 миллиард сом менен жапкан болсок, 2018 жылга биз божомол кылып атабыз, болжол кылып 142 миллиард сом. Киреше бөлүгүбүз Кудай буйрса, мына салыштырмалуу бир 25-27 миллиард сомго көбөйүп жатат да. Мындан дагы бир акырындап мындай киреше бөлүгүнүн көбөйүп атканы дагы бул белги. Анан экинчиден мындай бүгүнкү күндө акырындык менен стабилдүү бир өнүгүү жолуна түшө баштадык деп айтат элем. Себеби мына 2014 жылы абдан дүйнөлүк кризис болду. Биздин чоң мамлекеттерибиз, коңшу мамлекеттерибизде дагы ички дүң продукциянын өсүшү минус менен да кеткен мамлекеттер болду, мына коңшуларыбызда эле. Бирок биздин Кыргызстанда ошол плюсту сактап келатабыз да, 3,5%, 3,8%. Бир 2013 жылы болду го дейм, ошол бир 6-7% тегерегинде келатабыз. Бирок мен жана жогоруда да айтып кеттим, биздин ошол мүмкүнчүлүктөрүбүз бар, потенциалыбыз бар. Өндүрүштүккө көбүрөөк көңүл бөлүп, жанагы фонддун акчасын иштетсек, коңшу мамлекеттер менен дагы иштесек, эң негизгиси Евразиялык экономикалык союздун алкагында дагы мындай байланышты бекемдеп, аны да бир күчөтсөк, сөзсүз түрдө бизде экономикабыз өсөт. Буга толук ишенич бар. Анан могу депутаттардын айтканына да мен кошулам. Ооба, бүгүн 3,6% ички дүң продукциянын өсүшүн божомолдоп атабыз. 6-7% болсо жакшы болот эле. 10-12% болсо андан да жакшы болот эле. Бирок бизде толук ишенич бар. Ушул бардык бийликтин бутактары, аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, бүт мамлекетибиз, элибиз биригип туруп, биз жумуш алып бара турган болсок, чогуу бир максатты коюп алып, бизде 10% да болот, 12% да ички дүң продукциянын өсүшү болот, ага биз толук ишенебиз. Маегиңиздерге рахмат. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Парламентаризм сабактары талкуубузда биз бүгүн 2018 жылдагы республикалык бюджеттин кабыл алынышы тууралуу кеп кылдык. Саламатта калыңыздар.